Мейманыбыздын аты жөнү Райкан Абдувалиева. Саламатсыздарбы? Ноокатта төрөлүпсүз. Ысык көлдө чоңоюп өсүпсүз. Ноокаттык туугандарым биздин кыз дейт, көлдүк туугандарым биздин кыз дейт. Атаңыз комуз черчи экен, апаңыз ыржандуу экен. Шыпыргын алып алып комуз черти ырдап жүрүп ошентип эле. Сиз канча жыл төрөлгөнсүз өзүңүз? Карате менен машык экенсиз. Чоң кыз деп тийишкен балдар сабап салчумун да. Анда мен тамаша суроону деле абайлап берейин да. Апаңыз сизди мырчы эмес, башка кесиптин ээси болсо экен деп тилеген экен. Сиз болсо өзүңүз билип Түйүнчөңдү түйүп берем дегенге чейин барган апам. апасынын тилин алыш керекпи же кээде албай эле койгон туурабы? Ата эненин тилин алган туура да. Көрсө туура эле тандапсызбы ошол ырчылыкты? Жүрөк менен чыккан ыр жүрөккө жетет экен. Ырдап коюңуз эми акапелла менен. Көкөлө учкан, көкөлө учкан периште. Жыпар Жекшеев, Козат Акматов, Точбек Тургуналиев ошондо ошолорго сиз аралашып Өзүмчө ичимен ойлодум, өзүмдүн жеримде жүрүп алып мен эмне үчүн батирде жашашым керек? ырчымын деген адамда бирөөлөрдү устат көрүшөт. Мен ушу Пугачеваны подражать этчүмүн да. Каникей Иралиева эжекем, Саламат эжекем. Сүйүүсүн арнап, махабатын арнап ийгендер болдубу? Көп эле болгон. Үй бүлөлүү адам менен мамиле түзбөйм дечимин да. Үй бүлө бекем болуш үчүн эмне керек? Эч кимди укпагыла. Бири-бириңерди угуп, өкөңөр гана жашагыла. Калса чыдайым ушинтип ай кармашкан бойдон колубуз деп ушу кармашкан бойдон эле дааратканага кирсе дагы. Булардын дагы сонун таржымалы бар. Бизнеске дагы бир баш салып көрүпсүз да? Жакын адамдарым сатып кетти да, мен ошон үчүн Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар, ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги подкастты, пикирлешибизди, маектешибизди баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте мейманыбыз бар. Мейманыбыздын аты жөнү элге белгилүү Райкан Абдувалиева. Эжекебиз кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Эми сизди азыр интернеттин заманы, соц тармактын заманы, Facebook бар, Instagram бар. Райкан Абдувалиева деп ошол аккаунт бар экен. Бул өзү иштетеби же менеджер иштетеби деп бир жазып көрсөм, өзүңүз дароо эле жооп бердиңиз. Маекке барайын дедиңиз. Ошол макулдугуңуз үчүн, анан ошого атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем сизге биринчиден. Эми рахмат. Райкан эжекебизди мына биздин муун билиши мүмкүн, анан азыркы кийинки чыгып аткан муундары билбеши мүмкүн. Алардын табити башка, алар башка чөйрөдө, башка жагдайда өсүштү дегендей, бирок сизди эми биз билебиз. Мына 70-чи, 80-чи дегендей ошол жылкылар билет болуш керек, жакшы. Андан мурункулар дегендей атайын суроолорду камдадым. Сизди ушул интернеттеги берген маектериңизди, ар кандай ушул маалыматтарды изилдеп көрдүм. Анан колдон келишинче мурдагыларды кайталабаганга аракет кылдым. Өзүнчө бир суроолорумду түздүм. Ноокатта төрөлүпсүз, өзүңүз төрөлгөн жериңиз. Анан ысык көлдө чоңоюп өсүпсүз. Ошону мен түшүнбөй калдым. Ошону кандай болуп калды? Ошо мен азыр негизи кыргыз элинде ноокаттык туугандарым биздин кыз дейт, көлдүк туугандарым жок, биздин кыз дейт. Биздин кыз дейт да. Анан мен айтам, ай мен кыргызстандыкмын депчи. Негизи бул кичинемде ошо апам менен атам экөөнү ата энелери эле ажыраштырып койгон экен да. Экөө жакшынакай эле жашап аткан, ортосунда сүйүү болгон, ошо сүйүүсүнөн мен жаралгам дегендей. Чоң энем менин атымды Райхан койгон. Ушундай бир кереметтүү сонун чоң апанын колунда чоңойгом кичинекей кезимде. Андан кийин экөө ажырап кеткенден кийин апам экинчи жолу турмушка чыкканда ошо Ак Сулук көлдүгү чыкканда, ошон үчүн Ак Сууда түптө жашап, түптө көп жашадык. Түптүн суусун ичип, каналына секирип ойноп, көлгө түшүп, ошентип ысык көлүмдүн тарбиясын алып, ошон үчүн ушундай болуп калган да. Атаңыз комуз черчи экен, апаңыз ыржандуу экен.
Ошондо ата эненин таасири да болду сиздин ырдап калышыңызга, деги эле сиздин дагы ыр жанды болушуңузга, Апам негизи өзү санврач болчу да. Такыр эле медицина тармагында. Ал ата энемдин, атамдын деле өзүмдүн, апамдын деле бүт урукут тукумдарынын баары эле мугалимдер, анан медицина тармагындагылар да. Анан ортодон эле мен ырчы болуп калгам да. Ал ошо экинчи атабыз аябай ушу комузга кыйын болчу. Анан мен комуздун башын тиштетип коюп, сондырларды ырдачы, термелерди ырдачы. Мен ошондо угатууан шилекей магы уктап калчумун. Анан кийин деги шыпыргын алып алып комуз чертип ырдап жүрүп ошентип эле эмнегедир немеге жакын болуп кеттим да. Апам бир жолу тамашалап койду, мен анда 8-классты бүтүп аткам. Такыр эле ырдабайсың кызым. Мен жаш кезимде аябай созулонтуп ырдачу элем. Бирок мына медик болуп калдым деп койгон. Анан мен ичимден эмнегедир эмне үчүн апам ырдаса мен ырдабайм деп эле ичимен көрсөм мен даярданып жүрүп турмун да. Анан кийин эле ошо Каракол шаарына мен 8-ди бүтүп мен окка тапшырам деп калдым да. Анда биз түптө жашачубуз. Сиз канча жыл төрөлгөнсүз өзүңүз? Ушу мен 3 жыл мурун баягы Москвага барганда дагы биздин бүт мигрант мекендештерим эжеке сиздин ыргыз менен чоңойдук элек, биз азыр карып калдык, сиз канчага келдиңиз деп тамашалашса мен анан айындар мен уктаганымды эсептебейм, ошон үчүн жашымды деле ойлобойм дейм да. Ошон үчүн муну сыр бойдон эле алып койсом, анткени жок ушу мурунку эле боюнча экенсиз дегендей да. Баягы мен жан дүйнөмдө такыр жашымды ойлобойм да. Мен азыр ошо Кудай Таала мага ушул жашоо бергенден кийин ар бир күнүмдү ушул мамлекетим үчүн, элим үчүн, кыргызым үчүн, улуу кыргызым элим үчүн бир жакшы иштерди кылып калайын деп ар бир күнү план түзөм. Анан ошонун жок дегенде бирөөсүн жасаганга аракет кылам да. Анан ойлойм ар бир адам алдына ушундай бир максат койсо мезгилде эле ойлобой калат экенсиң да. Анан ошо жашымды деле сыр жаап эле коеюн. Түшүнүктүү. Анан негизи мен өзүмдүн могул эмне деп коет, организмде ушул спортду аябай жакшы көрөм. Студенттик кезде карате менен өзүм сечим, күнүгө 6-ларда туруп алып 7-ге чейин машыгуу 3 километр кирпичтерди чапкылап, стенкаларды, эмелерди, гэстерди моундай кылып уру аягында анан немелерди, плиталарды чапчу элек да. Ошол немен бар да азыр деле. Карате менен машыгчу экенсиз. Анда мен тамаша суроону деле абайлап берейин да. Жок. Анан азыр ойлойм да, ушу баягы бала экенбиз да. Аны баягы чоң кыз деп тийишкен балдар сабап салчумун да. Анда меш бетер абайлайын анда. Тамашалайм деп анан кийин. Жок. Үй бүлө боюнча суроолор берилип атты эле. Негизи ар бир кыргыз баласы, кыргыз кызы мындай ырга жакын, негизи мындай башка кесипте болсо деле негизи кыргыздар ырга жакын го, ырдап, кыңылдап болсо дагы окшоштуруп ырдайт. Анан кээ бир үй бүлөлөрдө ошо ырга жакындар ошо ырын кайра өөрчүтүп, анан сиздей профессионалдуу түрдө ыр менен алек болуп, анан өмүр жолу дагы ырга, сахнага байланыштуу болуп кетет экен да. Сиз эми ырчы катары биз билебиз да, Райхан Абдувалиева деп. Бирок кичинеңизде мендеги окуган маалыматым боюнча апаңыз сизди юрист болсун деп, башка кесиптин ээси ырчы эмес, башка кесиптин ээси болсо экен деп тилеген экен. Сиз болсо аны укпай эле Караколдогу музыкалык окуу жайга өзүңүз билип, өтүңүздү төргөйлөп тапшырып алыпсыз. Ушу боюнча бир кененирээк айтсаңыз. Ооба, түйүнчөңдү түйүп берем дегенге чейин барган апам. Анткени негизи ушул артист деген сөз кыргызда жакшы сөз эмес да. Эмнегедир ушул сен артист болбошуң керек, сен биздин жолубузду жолдоп же медик же юрист же мугалим болушуң керек дегенде, кетиш керек деп сабакка тияка барып тапшырыш керек да, документ алып. Макул апа, макул деп эле барып туруп түп түзүнөн эле Каракол шаарындагы музыкалык училищеге барып тапшырып салдым. Өттүм, Кудайга шүгүр, баары сонун. Анан ошо 5-6 күндөн кийин апам билди. Атакебиз унчуккан жок, мейли өзү билсин деди. Анан түйүнчөң түйүп, мейли түйсөңөр түйүп бергиле деп алып туруп, кетип калдым, барып апишти алып. Анан бир базардан кийин апам тамак аштарын көтөрүп алып, кой кызым,
эми сен ушу тандаганың ушул экен, эң негизгиси элиңе пайда кылган жакшы ушу элдик кыз болгонуңду мен тилейм. Мейли кайсыл окууда окуба, мен сага батамды бердим деп анан өмүр бою мага спонсор болуп жүрүп, ошо 11 жыл болду апам кетип калганына. Анан ошо өмүр бою менин спонсорум апам болгон. Ошондо эми ошол тажрыйбаңыздан улам, ошол мисалдан улам азыркы кичинекей кыздарга кандай кеңеш бересиз? Апасынын тилин алыш керекпи же кээде албай эле койгон туурабы? Мен ойлойм, негизи ата эненин тилин алган туура да. Бирок мен жан дүйнөм ыр деп туруп алды. Мен ошондо дагы өзүм комуз черт, 5 жашыман комуз чертчимин да. Анан эң биринчи мугалим түптө ошол Карамолдо Орозов атабыздын уулу ошол жерде сабак берчи. Канат Юсупов биз аранжировщик баланын атасы да, менин мугалимим болгон. Ошондо бир 6-7 жаштарында мен чоң гүлөрдү, 9 кайрык, кыргыз көчү баарын чертчимин. Азыр ибарат бардык чоң гүлөрдү чертип, баягы бизде түптө негизи түптүктөр азыр деле билет, менин жердештерим паркыбыз бар эле, ошо паркта аябай көп кружоктор бар болчу. Мен барып циркына кирип кетем, музыкальныйга барам, спортко барам, каратесине барам, шыгылып, мен барбаган кружок калган эмес. Өзүмдү дайыма ушул алдыга чыккым келчү да. Адам баласы эч качан байкуш болбош керек, ал алдыда жүрүш керек, ал элди сүйрөш керек, анын артынан бир гана жакшы сөз болуш керек. Эми кичинекейимде эле ушул нерсе бар болчу, билбейм эмнеге. Ошондо анан баягы ошо кружоктордун артынан мен аябай көп нерселерге үйрөндүм да. Анан аягы анан ошо искусствого эме атканда мен айттым да, эгерде мен ырчы болом деп ойлогон жокмун. Мен кандай чыгарма жасабайын, мен ушу биринчиден ойлодум, ушу чоң гүлөрдү чертип мен алдыга чыгам дедим. Анан училищеге барсам балалайканы карматып коюшту. Аякта ал убакта мондай комуздардын латтары жок эле, жасала элек болчу. Анан кийин заказ берип баштадык. Анан балалайка менен жүрдү. Эмне мунусу эмне деп коюп эле, мындай көп жактырган жокмун, бирок окудум, жакшы эле окудум, Кудайга шүгүр. Анан ошондон кийин гитараны колума алдым. Анан апам кыйын ырдачу эле, кана мен деле ырдашым керек. Апам ырдаса менде деле бирдеме бардыр деп эле. Гитара менен отуруп алып, сары автобустар, пазиктер ары бери жүргөндө кыздардын көбүнчөсү үйгө түпкө чакырчымын да, алыстан келгендерди. Жүргүлө барып үйгө барып бир күн эс алып, паркка барып эс алабыз, анан үйдөн ырдайбыз деп аларды алып келип. Анан ошо гитараны ошо автобустан баратып ырдап, элдин баары кол чаап, немесе карачы жакшы турбайбы деп. Ошентип анан бүт ырларды жаттап баштадым гитара менен. Анан кийин ошо 89 жылга эң бир жолу Мыскыл тамашага гитара менен Болот Садыковдун, сөзү Камбаралы Бобуловдун Кыздын каты деп ырдап чыккам. Жүрөгүмө кандай ачкыч таптыңыз деп. Ал ырым ошол ыр аркылуу кичине элге тааныла баштадым да, бирок тааныла баштаганды деле сезген жокмун. Анан экинчи ырым анан сүйүү вальс болуп калды. Калса чыдайым ушинтип ай, кармашкан бойдон колубуз деп сөзү улуу акын Сооронбай Жусуевдуку. Ошо ушинтип анан ал кийинчерээк болгон да. Негизи ошо гитара менен, эң биринчи гитара менен ырдап чыккам. Анан кийинчерээк институтка келгенден кийин, уже тапшыргандан кийин комуз менен ырдап баштадым да. Эми ошол бала кезде ар кайсы кесипти эңсеп, анын ар жагындагы түйшүгүн, ошол бир машакаттарын бала кезде ойлобойсуң да, бирок кыялдана бересиң. Анан сиз ошол ырчы болууну, эл астында ырдаганды ошо жакшы көрүп, анан эңсеп, анан ошол кийинчерээк баягы чоңоюп акыл токтотуп, ар жак бир жагын түшүнүп, ак караны ажыратып мынтип калганда көрсө туура эле тандапсызбы ошол ырчылыкты, же мындай баягы балалык сезим менен эле кыялданып эле дегдеп самап алыпсызбы? Мен туура тандаганымды мен ушу Каракол шаарында училищеде окуп жүргөндө Дом культурада Периштем деген
Вия бар болчу. Вокально инструментальный ансамбль деп коет. Курманбек Кокоджанов руководитель эле. Анан мен кадимкидей ошака репетицияга барып машыгып баштадым да. А мен 82 жылы бүттүм да училищаны. Ошо 82 жылы 1 жыл бою биз бияка анда Фрунзе болчу, Фрунзеге келип 3-чү орун алып кеткен патриоттук ырлар боюнча ыр даярдап келип. Андан кийин 1-2-3 жерге концерт койгонбуз. Автобус толтура бүт инструменттердин баарын апарып, шнурларын коюп, мурун фонограмма деген жок болчу да. Ошентип концерттерге катышып калдым. Анан ошондо эң биринчи сахнага чыкканымды унутпайм. Каракол шаарындагы Дом культурада. Ашыктык аябай деген неме сонун кылып туруп аранжировка кылышкан. Ырда мындай корком да элге чыгарып коюшту да, анан потолокту карап ырдап атам, бирок берилип тим эле ушундай ырдап бүттүм бир убакта. Репетиция кылып, биз нота менен репетиция кылчубуз да. Анан бүткөндөн кийин колдор аябай элдер кол чапса, элди деле карабайм да, качып жөнөдүм да. Биринчи сахнага чыкканымда, анан эл аябай кол чап, ажык тим эле браво деп кыйкырып атышат. Анан мен мынтип башым чыгарып туруп, башымды мынтип коюп, кайра кирип кетем, кайра чыгарышат. Анан ошондо ойлодум да, элди карап ырдаш керек экен, мен потолокту карап ырдадым. Көрсө деген баягы ошондо мен түшүндүм да, баягы жан дүйнөгөн жүрөк менен чыккан ыр жүрөккө жетет экен. Мен ошондо алгачкы жолу сахнага, алгачкы жолу 82 жылы чыккам да, Каракол шаарында. Ал Караколдогу ал периште кийинки сиз түзгөн периштеге тиешеси жок? Ал такыр тиешеси жок. Түшүнүктүү. Анан эми баягы ошол ырчылыктын ар бир кесиптин көрүнбөгөн баягы түйшүктөрү болот дегендей, анын үстүнө ушу жаш кезде изденип, антиминтип, анан кийин кыйынчылыкты көрүп, ары кагылып, бери согулуп, өйдө төмөндү көрүп, анан кийин колубузга бирдеме көп акчалуу болуп, тажрыйбалуу болуп кетет эмеспизби? Анан кийинчи эл таанып дегендей. Кандай кыйынчылыктар башыңыздан өттү? Батир маселеси боюнча ошол учурларда эми батир табыш деле кандай проблема болчу, көйгөй болчу. Андан башка кандай мындай жашоодо кандай кыйынчылыктар менен сынаады жараткан сизди? Өтө көп. Эми азыр биринсерин айтып кетейин. Негизи ушул периштеден токтодук го, ушул периштем деген ансамбльда ырдагам. Мен ушул периште деген сөз эмнегедир өмүр бою мени мындай алаканына салып келет да, эмнегедир таң калдым да. Анан бияка училищадан мени направление менен институтка, ал убакта институт искусств болчу, спецкомузга тапшырып калдым. Ошол направление менен келгем да, эсимде. Анан бияктан Майрамбек Осмонов менен жолугуп калдым. Ал убакта училище жок, биздин искусство институтунун обществасында жашачумун. Анан мен эмнегедир баягы жүрөгүмдө ал убакта уже балам бар болчу, үй бүлөм бар болчу. Ушул аял затын бир гимн сыяктуу бир ырдагым келип жүргөн да. Негедир маякта ошол жүргөн, көп жыл жүргөн. Мен эми ырчы болгондон кийин мамлекет экенимди даңазалап, аял затын даңазалап, үй бүлөнү даңазалап, сүйүүнү даңазалап, бир ушинтип элдин жан дүйнөсүнө бир кубаныч тартып алышым керек деп бир өзүнчө бир ар кандай сезимдерим бар эле да. Анан Майрамбек иним мага бир жазып берчү, аялдар жөнүндө ыр керек болуп атат. Бакыштар кечкече үйдөн оокат кылат, анан жолдошу келгенде алтыным деп бетинен бир сүйүп туруп, анан ушул ырдырдап бергендей берчи десем эле, анан эже мен аккордеондо бир ырдап жүрөм деп, анан ушу периштени ырдап койду. Бул эркектин ыры экен, бирок мен ырдасам кандай болот? Көп эле жыл болду деди. Ал убакта чыкканына көп эле болуптур да. Анан берчи деп эле, анан ырдап көрөйүнчү деп анан жактырдым аябайчы. Анан комнатада отуруп алып машыгып атабыз. Андан кийин эле бир күнү ПСРК деген кичинекей Ямаха бар болчу, аны Японияда садиктерде, бала бакчаларда ойной турган эле деп эле ошентип эле ойноп койду. Анан сонун чыкты деп эле барып эле жаздырып салдык. Жаздырып койсок эле анан ошол
биз эфирге бергенден кийин анда радио эле бар болчу, сосотка деген жок болчу. Ар бир үйдө радио бар болчу. Анан Кутман таң андай сон бир эмелер бар эле го, передачалар. Ошол жерден беришти да элге ушу бир айдын ичинде молниеносный мындай бир тарап кетти да. Анан баягы ал убакта демеле эмне жана троллейбуста эле жүрчүмүн. Аны баары эле таанып, омтип, кол жаздырып деп атсам, бул эмнеге антип атышат деп эле түшүнбөйм да. Көрсө, ошол ыры аркылуу мен да бир-эки эфирге да чыгып койгом да. Анан ошентип калыптыр. Ал убакта да телевидениеда, радиодо үн режиссер болуп да иштеп калдым. Ошо да жардам берди баягы бүт каналдарга, тиякпактарга салып, мындай элге таанымал болгонго да абдан чоң салым болду да, ушу радио корпорациясында иштегеним. Ошо эми өңү түгелди ырдап коюңуз, акапелла менен. Периштени сөзсүз түрдө. Албетте. Мен бул ырын менен азыр биздин коомдо ар нерселер болуп атпайбы? Ошол жаман нерселерди жапкым келет да ушулар мененчи. Биздин кыргыздын эркектеринде эркек жок дүйнө жүзүндө. Биздин улуу кыргыз элинин эркектеринин ичинде баатырдык, ушундай бир улуулук бар. Азыр биздин баягы боксер, самбистер чыгып алып дүйнө жүзүн барып туруп, кичинекей эле чыгып алып туруп баарын талкалап, кыргыздын желегин көтөрүп чыкса тим эле деп мен тим эле ыйлай берем да, ушундай сүйүнөм. Анайын алтындарым, мына менин кыргызым депчи. Анан ушу мен ар бир биздин кыргыздын мырзаларына кайрылат элем ушул ырымдын алдында. Кыргыздын кыздарын бөпөлөтүп, аярлап, көп балалуу кылып, ошол кыргыздын тукумунун көбөйтө турганына силерсиңер. Силердей мырзалар эч жерде жок. Биз эч кимге теңебиз келбейт. Эми азыр турмуш агым бул 30 жылдан бери көп нерселер болуп кетти. Мунун баары эми баягы батыштын, диякпактын немелери болуп, жашоонун өзү эсир кулагандан кийин көп нерсе бузулуп кетпеди. Ошон үчүн жашоодо көп нерселер болду, бирок мен ойлойм, эми азыр ушул келаткан жылыбыз ар бир үй бүлөбүзгө жакшы нерселерди алып келсин. Мен ушул ар бир мырзага каалайт элем, татыктуу периште. Анан бир гана эркектер улуу болбой, аялдарыбыз дагы ушул кыргызды атын бийик чыгарып улай турган, акыл эс бере турган, балдарды туура жолго сала турган бул аял заты. Ошон үчүн ушул ар бир үй бүлөгө каалайт элем ушул жылы чыныгы периштеңер менен бактылуу болуп узун өмүр сүрүңүздөр. Бир куплеттерди берип коеюн. Жылдызы жаны бериткен, жыргалды бирге бөлүшкөн, журулуп тагдыр кошулган, жубайым менин периштем, көзүмө ысык келишкен, көк моюн сулуу көчкөн, көрүнбөй калса сагынтып, көксөтү убай жегизген, көңүлдүн кушу жубайым, көкөлө учкан, көкөлө учкан, көкөлө учкан периштем деп биз дагы ырдап калдык го. Кайсы бир жылдарга барып келдик, доорлорго дегендей. Эми мектепти көрдүңүз, эми балалыкты көрдүңүз, мектепти көрдүңүз, окуу жайга өзүңүз тапшырам деген музыкалык окуу жайга тапшырдыңыз, анан кыз киши турмушка чыгыш керек. Ошол үй бүлөлүк маселеде де, ошо турмушта баягы түгөй тандоо, айрыкча бизде кыргызда кыз киши моого чыгасың, тетиги балага күйөөгө чыгасың деген да маселелер болуп калат. Кээде кээ бир үй бүлөлөрдө кыздын өзүнүн эркине коюшат. Өзүнүн сүйгөнүн, эңсегенин, сүйлөшүп жүргөнүн дегенде, ушул маселеде кандай болду тандоо маселесинде? Мен багы өзүм училищеден кийин эле ИСК тапшырып кетип, өзүм эрким ата энемен алыс болуп калдым да. Баарын өзүм чечкүндүү болчумун, өтө чечкүндүү. Институт окуп жүргөндө эле секретарь факультетского бюро членский взносты бербесе, чоң баянист орус балдар бар, такап алып, почему не плачешь деп алып, ушундай тыкылдаган организатор болчумун да. Ошол нерсемде эле кийин могу жашоомдо дагы аябай көп жардам берди да. Анан жанагы периште боюнча дагы айтып кел, ошонун кичине немесин бүтүрүп коеюн, ошо периштем деп Майрамбектин ырын ырдап калдым.
Анан мен көбү Райхан деп эле о периште келди периште деп калышты. Андан кийин 97 жылы дагы эле баягы элиме бир нерсе жашоомдучу негизи жашоомдо ар бир кадамым мен бир гана ырчы эмес. Мен мугалим да болдум, коомдук ишмер болдум, саясатчы болдум. Эми көп бизнеске да кеттим. Баардык жагынан карасам баардыгынын эле бир багыты бар. Элиме дагы эмне кандай жол менен ушу элиме пайдам тиет деп. Анан ушунда периште тобун түзгөндө деле аякта фольклордук дворец спортко бергенбиз, чоң концерт берген. Мен 2 топту түздүм. Фольклордук периште тобу болду. Алар жалаң ушу консерватория, институтта окуган жалаң профессионал музыканттардын арасынан кыздарды гана түзгөм. Андан кийин эстраданы түздүм. Эми ошол убакта эстрада аябай өрчүп турган, ал керек болчу да элге. Аякта өзүнчө кыздарым. Анан бул НПО болчу, неправительственная организация. Аяктан биз көбүнчө соопчулук концерттерди көп берчүбүз. Анан баягы музыканы сүйүп, бирок кыйналып, ошого жете албаган үй бүлөлөр болот го, ошолорго муктаждарга жардам берип, ушундай көп акцияларды өткөзгөнбүз. Эми анын бул аябай чоң сөз. Анан мен айтам, мен канча соопчулук кылдым 30 жылдан ашык. Ошонун баарын бир гана Кудайым билет деп. Көп деле неме мындай жарыялап, мен биякта жүрөм, анан муну кылып атам деген мен аны көп жакшы көрбөйм да. Анан акыркы жылдары дагы мына Азамат Байматовдун кайрымдуулук фонду менен дагы көп иштеп калдык. Мен ушу Москвага кетердин алдында бир 5 жылдай аябай катуу иштедик. Жанагы бекер кийимдерди таратып, азыр дагы бир балдар иштеп атышат. Азаматсыңар. Мен ушундай балдар барына сүйүнөм. Бул кыргыздын гана мырзалары кылат, кыздары кылат деп сүйүнөм да. Ушундай магазиндерди ачтык. Ал убакта мен бизнесте аябай катуу турган элем. Анан баягы ооруп аткан инвалид апаларга үйлөрдү 2 жылдын ичинде ошо Азамат Байматов иним 27 үй бүлөгө үй салып берди. Ал мисалга жөн эле ошол муктаж адамдын номерин немесин коет дагы элге кайрылабыз. Мисалга мен Мирбек Атабеков, Алина Жетегенова, Ырыс Жомартова, алтыным досум, ушундай сонун адамдар да кетип калды арабыздан. Анан ошолорду атактууларды чакырып биз кайрылуу кылып эле анан түшчү да акчалар. Ошентип канча деген биз бир жылдын ичинде 20-19 жылдары биз 100дөн ашык адамдарды баягы бөйрөктөрүн алмаштырганга Индияга апарып келдик. Ошону дагы бүт эл жөн эле ортосунда көпүрө кылып коет. Азамат мен ушунусуна таң калам да. Өзү дагы момундай эгерде бизнесмен болсо мүмкүн өзү кылмак. Ал жөнөкөй эле карапайым жүрөгү кыргыз үчүн күйгөн мыктуу уулдардын бири. Анан ошондой күндөр өттү. Мен түшүнгөн боюнча ошо Периштем деген уюм түзүп көп кайрымдуулук иштерди жасапсыздар. Өтө көп жасадык. Элге жарыялап мен муну кылдым, аны кылдым деп айтпайт экенсиздер. Кудай билсе болду деп ушундай жакшы иштерди кылыпсыздар, Эми жанагы мен берген суроонун улантып бериңиз. Үй бүлөлүк, жанагы тандоо маселеси боюнча ошол өзүңүз керектүү деңгээлдеги өлчөмдө жооп бере бериңиз да. Эми тереңдеп кетпей, балким өзүңүз каалагандай жооп бериңиз. Ооба, мен жеке турмушум албетте бул мага эле таандык да, бирок биз бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошол мен китеп деле жазбайм, күндөлүк деле жазбайм өзүм жөнүндө, бирок ушул эни синимдин каналы аркылуу элдерге көп туура маалыматтар жетет да. Мен Кудай алдында бир гана ушул калп айтканды аябай жаман көрөм. Анан бизде эми азыр коомдо дагы ар кандай агымдар иштеп, кыргызды жок кылууга, кыргызды аксатууга бир көп нерселер болуп атпайбы? Эми бул саясатка кирип кетет, бирок мен саясатка кирбейин десем деле көрсө жашоо саясат экен да. 90 жылдарда эле КТКнын мүчөсү болчумун. Сагынбек Момбеков агам менен дагы көп жылдар бою баягы карасак эле биякта Ивановка, бияк Кочкорка болуп эле, Григоровка, Михайловка болуп эле бүт эле кыргыздын Орловка жерлеринин көбү орусча болуп кетти. Анан мен сага батыр деп атпайсыңарбы? Мен ушу кызым кичинекей кезинде турмушка чыкканда ошо биз 1 жылдын ичинде бир 7-8 квартира көчтү окшойт. Кийин кызым куркурап
баягы ичинде неме да сыр издеп коет го орусча айтканда. Кызымды ортуп да алганмын. Ошондо анан өзүмчө ичимен ойлодум, өзүмдүн жеримде жүрүп алып мен эмне үчүн батирде жашашым керек? Анан мен ладно, мен өзүмдү ойлобой эле элимди ойлойм. Кыргыздын жаштары бүт бар айылдан келишет да, баары батирде жана орустардын үйлөрүндө жашашат да. Керек болсо банясында жашайт, бир кичинекей времянкасында жашайт. Кыргыз эмне үчүн ушу улуу эл болуп туруп ушунчалык биз аябай өзүбүздү баалабайбыз деп. Анан Жапар Жикшеев агабыз ал убакта ушул өзү лидер аркылуу жаштарга көп бизге иштерди жүргүзчү да. Ошондо анан биз деген эң биринчи ак өргөгө барып жер талап кылдык, жаштар чыктык. Ошо илгери 90-чу жылдарда ошо Жапар Жикшеев, Козат Акматов, Точбек Тургуналиев ошондо аябай активдүү чыгышкан. Көрсө ошолорго сиз аралашып, саясатка кадимкидей эле аралашып, ушул кыргыздын айылдан келген жаштарына мына жер берилсин, батирлеп жүрүшөт деп сиз дагы саясатка аралаша баштаган экенсиз. Аябай аралашкам. Анан биз көп нерселерди кылдык. Анан баары баягы айтылганы бар, айтылбаганы бар. Бирок эң негизгисине мен жүрөгүмдө ушу кыргызым эмне үчүн өзүнүн жеринде бирөөнүн үйүндө батирде жашаш керек? Кыргыз деген башын көтөрүп өзүнүн жеринде кожоюн болуш керек деп ичимде уйгу туйгу ар нерсе болот. Мен аны эч кимге деле айтпайм. Мен эч ким менен деле сырдашпайм. Керек болсо апам менен деле сырдашчу эмесмин. Ичимде өзүм уйгу туйгу алып ошону жазайым деп эле ары бери тырышып берчү экенмин да. Азыр карасам анан эң биринчибиз ак өргөдө 3 күн турдук. Кечинде отторду жаап коебуз, кетпейбиз, жаштар көбөйүп атат. Анан акыры мамлекеттен кишилер келип чечип беребиз жерди деп. Андан кийин биздин неме боюнча, Жапар Жекшеев боюнча мына биздин Бишкек ошондо кыргыз шаары кылыш үчүн Бишкекти бүт жактардан жерлерди алып жаштарды алып келип үй салдырыш керек болгон да. Ушундай план ошондой болчу. Ак өргө, андан кийин Көк Жарга келдик, андан кийин Маевкага келдик. Анан Сагынбек байкенин ыры барго, саз биздики болот, кейбе бака деп. Саз болсо дагы аякта да кыргыздар жашасын деп ошо Маевканы бат эле берди. Көк Жарга барып, Көк Жарга бир эле күн турдук. Эртеси эле келишип, чоңдордон бирөө келди. Жумагулов келди, ушул бирөө келип эле болду, чечип берди. Элдин баары деп алып жерлерди алышты. Баарын. Аны мен азыр ойлосом, өзүм вообще ойлоп турмун. Ошондой саясатчылар менен жүрсөңүз, анан алар эми Райхан сага дагы 2 эмес 4-5 эме деген жокпу? Жок, ал убакта билбейм, жок болду да. Аны бирок мен список биринчисинде жазды. Ак өргөдөн жаздыбы же бир жерден менин фамилиямды жазышты, бирок ошонун артынан жүгүрүп жер алайын деп деле жүгүргөн жокмун. Жер да жок, үй да жок. Ошо мен сүйүнүп эле андан кийин эле ал жерди элдер алып сала башташты. Сүйүндүм, алтындарым баары үйлүү болуп атышат деп. Андан кийин эле Сагынбек Момбеков агабыз менен 3-4 жылдап жалаң ошол айылдарды кыдырып кеттик. Кайдыгерлик деген аябай катуу чыккан. Тоодон бери чабандар түшүп кайдыгерликти угуп радиодон эле угушчу да. Келип алып анан мындай болванкалар бар эле. Ошолордон эле угушчу. Анан телевизорго чыгарчу эмес байкемдин ырларын. Анан элдер ушу көргүсү келип зал батчу эмес. Эми биз 3-4 жыл Кыргызстанды кыдыра, бир жылда бир 3-4 жолу кыдырчыбыз. Аппаратура 2 колонка, бир усилителибизди поездго салып алып Тажикстан, Өзбекстан, Россияларга чейин кеттик. Казакстан бүт жерде болдук. Бүт жерден баягы кыргызды ойготуп жүрдүк да. Сон күндөр өттү да. Караколдогу жанагы периште деген топпу, Караколдогу. Топ болчу. Ал өзүнчө дедиңиз. Анан кийин сиз өзүнчө периште деген уюм түзүп кайрымдуулук кылдыңыз, кыла баштадыңыз. Топта жана кыздарды атайын таланттуу кыздарды жыйнап алып туруп ырдай турган. Ырдап жүрүштү. Анан ал проект ошол периште жана ырдаган проект канчага чейин созулду? Анан алдан шакирттер болду же баары эле көптүрлүк менен тарап кетиштиби дегендей? Жок, мен азыр сыймыктана турган кыздарым бар, балдарым бар. Мен кыздарымды ушу периште топко алганда
97 уюштук деп атпайбызбы? Мен кыздарыма айтчумун, мындай сахнанын ханышасы болбосоңор дагы ошо барган кайын журтуңардын ханышасы болушуңар керек. Ошол касыл айылга барбагыла, касыл область районго барбагыла, ошол жердин ханышасы болуп, кыргызды атын чыгара турган мыкты кожойке болгонуңарды каалайбыз. Мен ушундай тарбиялачумун кыздарымды. Кудайга шүгүр. Мен эми азыр Нейля мен группамда Нейля деген Урмат. Урмат менин күйөө балам болот. Ошо Нейлям да менде ырдап кеткен. Биз көп гастролдогон жокпуз, бирок мен сулуу, анан шындап эле периштедей турбайбы? Периштедей кыздарды тарбиялаганга аракет кылчумун да. Анан ошо Нейлям чыкты. Анан Айын десе азыр сонун кожойке. Гуландам дагы биздин группада ырдаган. Анан бизде азыр жана Акбар Кошкорлук балам. Ал Акбар дагы меники. Бизде эми жалаң эле кыздар эмес, эркектерди алчубуз, аппаратура көтөргөнгө, алып барганга, кээ бирде арасында ырдап койгонго. Анан дагы таластык. Мен өзүм дагы балам бар. Таластан дагы көп акын балдар, эме тамадалар чыккан, ошолордун көбү менин группаман чыгышты да. Анан эми мындай айтып көрсөм, азыр ушул бул биздин Байтик айылында дагы азыр мугалим болуп иштеп атат. 2 эгиз, 1 эркек, 5 эркектин апасы Айдай Стамкулова. Ал эң биринчи мен Периште тобундагы солисткам болчу. Ал да сонун үй бүлө түзүп, жакында эле ошо 21 кылымга балдарым, айда балдарды мага окшоп, ал дагы бүт балдарды тарбиялап, азыр сонун мугалим болуп жүрөт. Ошо эми айтып отурсам аябай көп. Ырчымын деген адамдар мындай бирөөлөрдү устат көрүшөт, үйрөнүшөт, үйүнө барабы, же атайын жанагы музыкалык окуу жайда болобу, же болбосо тек гана алыстан карап бирөөнү кумир тутуп, анан ушуну мен ушуга шыктанам деп кумир катары тутушат да. Сизде ошондой устаттардан болдубу? Ким болсо? Кыргызстанданбы? Кыргызстандан эмес болсо деле. Кыргызстандан эмеси, эми баягы түптө мен жашап жүргөндө мен ушу Пугачеваны подражать этчүмүн да. Аябай ушу биздин ала айымдай болуп атактуу болгум келген Арлекиналарын ха-ха-ха деп күлүп эле окшоштуруп ырдаганга аракет кылчумун. Анан София Ротару, Роза Рымбаева менин эң биринчи устаттарым. Ошо өздөрүн көрбөсөм да, ошолордун алып, пластинкаларын алып, кайра угуп, ошолордун ыргагына жетип ырдаганга аракет кылчумун, жетпесем дагы аракет кылчумун да. Анан кийин эми Кыргызстанда, албетте, Кыргызстанда эң биринчи мен ойлойм бул Каникей Иралиева эжекем, алтыным эжем, Саламат эжекем, Саламат Садыкова эжекем. Ушу мен ушуларды көрүп, ушулар эжекемдердей болуп болсом деп, анан мындай карап көрсөм, бизде аябай улуу Жолболду Алыбаев, Рыспай Абдыкадыров дегендей мыкты биздин улуу салкар адамдарыбыз бар. Орозбек Кутманалиев агабыз мен 93-жылы менин концертиме келип ырдап берген. Ушундай улуу адамдардын арасында жүрдүм. Ошолордун баарын эле мен ар биринен өзүмө керектүү жакшы жерлерин алганга аракет кылчумун. Эми жаш кезде ачыгын айтканда мындай чырайлуу, өңүң тим эле албырып, ошондой жаш кезде баягы жаштайсың, анан кийин кыз киши чырайлуусуз, ырдайсыз, сахнадасыз, элдин баары тааныйт, билет, баланча айба деп, ошо атыңыз бар дегендей. Анан ошондойдо мындай бирөөлөр сөз айтып, эркектер сулуу кызды карайт да, сахнада болсо, анан сөз айтып, белек берип, сүйүүсүн арнап, махабатын арнап ийгендер болдубу? Мындай. Көп эле болгон. Мен бирок өзүмдүн принцибимде эч качан мен мындай кийин жолдошум менен ажырашкандан кийин мындай үй бүлөлүү адам менен мамиле түзбөйм дечимин да. Мен ушу принцип менен аягына чейин туруп келдим. Мен негизи эле кызымдын атасынан экөөбүз ажырашкандан кийин турмушка чыкпайм дегем. Жок, жетет ушул. Мен эмки күйөөм бул сахна деп койгом да. Сахнаны алгам. Бирок кийин ошо биз жана Сагынбек Момбеков агабыз менен
концерт коюп жүргөн убакта мен чыныгы манас, чыныгы кыргыз деген күйө турган күчтүү патриот адамды жолуктум да. Анан ал адам кыргызда бир кылымда бир төрөлө тургандай эркек эле да. Анан ал киши мен көпкө чейин демесин баягы өзүнүн эркектик сыйын көргөзүп, өзүнө жакындатып, ушу бүлөк кылгысы келди. Биз жакшы мамиледе жүрдүк. Баягы жүрүш 91-жылы жөө жүрүш болду го, 16-жылга каршы. Анда дагы биз 13 күн жөө басып, тапчыкелерибиз бир 3төн алмаштыго, бүт тытылып дегендей. Ошо 16-жылы каза болгон биздин кыргыз ата агаларыбызды эскерип жөө басканбыз. Ошондо мен дастан ырдагам, ажардын арманы деп каршкыр жеп салат го. Ошону ырдап, ошондо чогуу басып, анан чогуу жүргөнбүз. Анан мен уже турмушка чыгып астыма баягы негизи баласы бар аялды эркектер мындай жөн эле үйлөнөт го. Керек болсо кыз бойдон алса деле жөн эле үйлөнөт дегендей. Бул жолдошум мени кыздай кылып калың берип, ачуу асар жиберип, анан нике кыйдырып ушинтип анан турмуш курганбыз. Анан мен ошонун алдында мен ушу турмушка чыкпай эле койсом дегемин, жөн эле жүрбөйүкпү десек, анан мага бир сөз айткан сөзү бар да, сен андай сөзгө татыктуу эмессиң деп өзүнүн атын айтып, сен ошо алда өз дагы кыргыз элине аты чыккан казак элинин баягы өзү кыргыз болсо да баягы Казакстанда жыл 90-до баягы элге аткыла деп солдаттар жибергенде, ал тескери элге кошулуп кетип, анан казактарды коргогон баатыр да азыркы учурда. Анан баланчанын немеси сүйгөнү тиги экен, ойношу экен деп айтпасын, сен жубайы дегенге татыктуусуң деп туруп болбой. Мени ошентип анан экөөбүз чогуу үйлөндүк. Жок, үйлөнө элек болчу. Анан экөөбүз анан сонун турмуш курдук. Бирок баягы саясат деген жаман экен да. Мен ошон үчүн эмне үчүн саясатка аралашкым келбейт, бирок туруп эле баягы жүрөгүм ооруп эле кайра кирип кетип калам да. Анан КДКда чогуу жүрдүк, тияк. Анан кийин ошо саясат ушунчалык ыплас экен, экөөбүздү акыры ажыраштырышты да. Ошо саясаттын айынан болгон турбайбы? Саясаттын айынан ушу, бирок ушундай болуп калды. Эми андан аркысын айткым келбейт да. Аны тереңдеп айтуунун деле менимче кажети жок. Бирок бир нерсени, ошол биринчи никеңиздеги баягы жолдошуңуз сиздин чыгармачылык дүйнөңүздү, ырчылык дүйнөңүздү анча туура түшүнбөгөндүктөн ажырашып, анан экинчи никеңиздеги жолдошуңуз ал чыгармачылыкты түшүнгөн, сизди баалаган, керек болсо сен менин жубайым бол деп ушундай түшүнгөн адам болду деп айтса болобу? Ооба, мен эми экинчи жолдошум ал баягы биз ажардын арманын ырдап атам деп атпаймынбы? Ал өтө акылдуу адам эле да. Ырдап, ошо ырдап жүрүп, анан кээ бирде кечинде эс алып калсак, анан балдар келип сүйлөшүп калсак, бир жерден аябай жалжактап койгон окшойм. Мындай эркектер менен мындай күлүп өзүнчө сүйлөшүп койгон окшойм. Анан экөөбүз өзүчө кечинде отурсак, сен антип көп неметип жүрсөң ажар болбой каласың деди. Мага ошол түк кирди дагы, скромныйраак болоюн деп мындай өзүмдү түздөдүм да. Ушундай бир эстүү, бир башкача жан эле да. Анан мен негизи азыр деле ошол Сарунун келини болуп, мен ошондой адам менен канча жыл бою чогуу жашап, бул жашоомдо мен ошол никемди, ошол жашоомду гана мындай кабыл алам. Толук кандуу үй бүлөлүк жашоо болду деп. Калган жашоону жөн эле, калган жашоомдо эмне мен баягы өзүмдүн жашоомдо эмне болсо дагы, баягы турмуштагы баардыгын жөн эле бул мындай эле аркылуу кылам. Саруу эли мен үчүн мындай жүрөгүмдө өмүр бою бир жакшы, бир жылуу сезим, татыктуу, таза нерсе ушул
көкүрөгүмдө калып калган да. Ошо мен ойлойм үй бүлөдө неме керек экен да, ишенүү керек экен. Демек Үй бүлө мен азыр бекем болуш үчүн. сизден ушул суроону сурайын деп аттым эле. Үй бүлөдө ошо үй бүлөлүк бакыт болуш үчүн, үй бүлө бекем болуш үчүн эмне керек депчи. Демек эмне керек экен ошондо? Эң биринчи мен бул жашоомдо көрдүм да, бул эркек менен аял, мен азыр деле жаштар үйлөнгөндө айтам да, алтындарым экөөңөр мындай бир немесиңер, Бири-бирин толуктаган. мындай ооба бир учусуңар, эч кимди укпагыла, экөөңөр гана жашагыла, мындай бири-бириңерди угуп, анткени тегерегибизде жомокчулар көп да. Биздин жомокчулар ал убакта деген сотка жок эле. Биз жолдошум экөөбүз жашап жүргөндө телефондон ар кандай телефондо звоноктор болчу да, эми кыздар чалчу, ар кандай көрсө ошонун атайын өзүн айтсам таң калчу да. Көрсө атайын ушу үй бүлөнү бузуш үчүн. Андан кийин мен кайнагамды деле камап салышып, анан түрмөдөн эле өлтүрүп салышты да, мындай айткандачы. Саясаттын немеси ошондой экен да. Андан кийин жеңебизди машина сүзүп кетти, шыгып баягы саясатта. Акыры мага келип очередь келгенде, анан экөөбүз ажырашууга неметтик. Баягы мен азыр ойлойм да, жолдошум мени сактап калыш үчүн ажырашты го деп ойлоп коем азыр. Бирок ал жөн темага сүйлөшкөн эмеспиз. Азыр экөөбүз сүйлөшсөк эле ачылып атам да. Негизинен ушу баарын четинен неметип келатканда, анан ошо КДК учурунда мен кара списокко киргем. Ошого чейин, азырга чейин заслуга албай келем. Анткени мен дайыма кандай биздин президенттер болбосун, Сиздин жанагы эмгек сиңирген, маданияттын кызматкери, эл артисти деген жок. Чуркаш керек эле да кичине. Чуркаш керек экен. Мен чуркаганга убакыт болгон жок, анткени мен башка иштерим аябай көп болду да. Башка иштер демекчи, сиз мынау бизнеске дагы бир баш салып көрүпсүз да, мындай көрөйүнчү деп, мына тигүү, кийим тигүү жагына. Ошого себеп эмне үчүн ошондой болду? Сахнадагы ары бери чуркап, эми кайсыдыр бир деңгээлде мындай киреше болоттур сахнада, ырчылыкта. Ушул тигүү тармагына кандайча ушундай ооп көрдүңүз? Анан кирешелүү эле бизнес болдубу же болбой калдыбы дегендей? Аябай жакшы суроо бердиңиз, рахмат. Мен дагы азыр бир моментип экөөбүзгө окшоп отуруп эч кимге төгүлбөйм да. Мен азыр коруп калгам, могу пандемия учурунда да мен аябай көп, мен жакын адамдарым мындайча айтканда сатып кетти да. Мен ошон үчүн азыр көп деле ачыла бербейм да. Анан негизи кыйын суроо да. Кыйын суроо. Азыр мындай өзүм ар нерселер оюма келип кетти да, ошого жооп бериш кыйыныраак болуп атат. Бирок негизи могул бизнеске келген себебим дагы бир жолу бир тойго барып калдык. Чолпон Айылсыитовалар болуп, анан барсак, анан бүттү. Бүткөндөн кийин тиги бизди алып барган кишиге тигилер тыйын бербей койду, бирден урушуп кетишти. Анан тиги бир акын эле аял алып барган, ошол ой бул мен алып келген артисттер да деп ушинтип как-то бизди в унизительном форме айтты да. Тигинде тетака тамак берип койгула деген сыяктуу бирдеме деди. Анан мен намыстандым. Искусство деген бул каякта турат? Бул эмне үчүн ушунчалык бизде ылый неме кылып атат? Искусствого керек болсо ар бир эле адам сахнага чыга албайт да деп. Анан жок, акчаң жок болсо сен эч ким эмес экенсиң, кой. Мен бизнеске барышым керек экен деп. Анан кийин апамдын бизнесине кире баштадым. Бир жагынан ушул үчүн бизнеске кеттим. Экинчиден ошол 2000 жылдары, 90 жылдары аябай биздин элибиз миграцияга чыгып кетти. Анан жүрөгүм орду, ар бир үй бүлөнү көрдүм. Апалар биздин чоң апа тайнелери балдарын багып, ата энелери тияка кетип, аяктан турмуштары бушулуп, бүт кыргызымды көрүп, Россияда да концерт көрүп жүрүп, коюп жүрүп көрдүм да. Кыргызым кандай кыйналып атканын. Жок дегенде бир 10-15
50-100 деп коеюнчу, андан 200 деп кошулуп баратат да. Ошончо үй бүлөгө иш берейин дагы, бир ишкана иштетейин деп анан апам ошо цех ачып, өзү Москвага барып ушинтип неме кылып калды. Анан ошо бара ушинтип бизнеске кирип кеттим. Анан башында 4 эле швея болчу, 5-нчи өзүм болчумун. Күнү түнү уктабай 2-3 жыл эшикке чыкпай эле баягы машина менен барып алып келем, фурнитурамды алып келем, тияк алып келем, ошентип атып цехти өзүм закройщик, өзүм швея, өзүм спецмашинеге отурам, өзүм уборщица, өзүм повар болуп жүрүп ошентип анан аягында 200 кишиге чыгардым. Анан апам аябай сонун державаны түзүп берди, үйчө таштап, цехтарды салып берди, үйлөрдү салып берди, өзү кете берди. Анан баягы мындай экен дерниз. Кудайдан эмне сурасаң ошону берет. Мен ошондо апам каза болгондо аябай жаным кейип, мен 1,5 жыл бутум баспай инсульт болуп эме болуп жатып калдым да. Анан ошондо апам жок, мага эмне кереги бар, мунун баарын алып кете бер деп койдум. Кийин аягында баары кетти да. Мындайча айтканда, апам кетти, баары кетти да. Ошол антпеш керек экен. Жогорудагы суроону бергенде ушул сахнадан анча киреше болбой, ушу бизнеске эмнеге өттүңүз дегенде дароо эле жооп бербей кыйла мукакатанып ыйлаңыз келип, ошол апаңыздан улам ыйлаңыз келип кетти го дейм, эстеп кеттим. Анткени мен бизнеске апам алып келди да. Эне деген бир башкача экен да. Мен өзүм апам жөнүндө айткым келет. Ал ушундай бир башкача адам эле да. Өзү жөнөкөй эле медик болгону менен ким ыйлап атса үйгө алып келип тамагын берип, кыйналып аткан адамга жумуш берип, цехке түптүн барып түптүн жарымын эле алып келди окшойт. Бүт бул закройщик кыласың кызым, муну учужник кыласың, муну швея кыласың деп эле алып келип эле коет. Макул, топчуга тиктирип кой, эчтеке билбесе үйрөнөт, акча таап алсын деп эле ошентип аябай неме болчу. Элдерге көп жардам берчи. Анан ошо 90-чы жылдарда биздин комогубуз бар болчу, рабочий городокто. Ошол жакта да кемпирлер келчи, эсимде пенсионерлерге тамак бере берчи, акча бере берчи. Анан продукта берип эле ушинтип эле баардык нерсеге мындай бирөөгө жардам берсем эле дей берчи. Поезддан деле барат бирөө кылса, ай сен мынтип отурба, ыйлаба, муну кылгының, тени кылгың деп адамдарды тиз жолго алып турган сүйрөөчү да. Өзүнчө бир өтө күчтүү, мындай аябай неме болчу, строгий болчу. Мен кичинекей кезимде помню, баягы эсимде мектепте окуп жүргөндө индийский кинолор аябай мода эле го. Анан бир жолу 3кө бардым, 6да чыктык, 2 серия. Анан кызып кетип кайра кирип кетип атпайбы, Китай зита болуп аткан. Аябай жаккан да. 9да келсем, мондай союлуп алган экен, чап деле ошондон кийин 9да айын чыкпай калгам, 6да айын чыкпай калгам да, ошондой неме болчу да. Аябай катуу кармача, талапты катуу койчу. Кыз киши деген мындай болуш керек, тиндей болуш керек деп аябай тарбияны берген да. Анан ошол бизнес деле бул мындай бизнес деп айтып койгону менен мунун ички бир эрежелери бар. Бир нерсени кылбай койсоң чоң акчадан каласың. Бирөөлөргө убада бересиң, бирок кайсыдыр бирөө сен сага берген убадасын аткарбай коет дегендей. Бирөөнүн айынан сен запкы тартасың. Кимдир бирөө убадага турбай коет. Анан чоң бир кирешеден кур каласың, банкрот болосуң. Ошондой учурлар болдубу же шыр эле кеттиби бизнес сиздики? Жок, биз баштап аткан убакта швейный бизнес мындай өтө чоң масштабта Кыргызстанда жокко элесе болчу. Болгону ошо Первомайда фабрика бар болчу, жаныбызда Марат деген биздин кийин зам мэр болуп кетти, депутат болду. Биз өзү жүгүрүп жүрүп өткөздүк кошунабызды. Марат Аманкулов мен кошунам болчу. Ошо бир көчөдө жашачубуз. Анан ал убакта ошентип анан мындайча айтканда 3-чү эле чоң фабрика биз айландык да, бара-бара. Аябай чоң нерсеге жеткенбиз. Анан мынтип карап келсем, ошо пандемия учуру, пандемиянын алдында 1 жыл мурун, ошо 2 жыл мурун апам каза болордун алдында мен YouTube'дан бир жерден көрдүм да, жакында чоң кризис башталат дегенде. Ошондо мен апама айткам, абайлашыбыз керек, апа, эми чоң кризис келатат деп. Анын артынан дагы бирдеме келатат дегем. Ошону көрсө мен пандемияны эмишин билгемин да. Элсин деле айтып жүрдү го. Анан ошентип келип турганан пандемиянын алдында
апам каза болгондон кийин деле мен неметип калдык, бирок биз Кытайга чыгып түз фабрикаларга чыгып рулондорду алып келип, кызым аябай жакшы. Азыр деле мына цех иштетип, ошо тайнесинин жолун жолдоп цехтерди иштетип, азыр өндүрүшкө азыр окутуп, ушу өндүрүштү азыр бизде кичине бүт цехтер жабылып кыйналып атпайбызбы? Ушунун жолунан кантип чыгып кетиш керек деп, азыр кызым өзүнчө патриот. Канча бир миллион акчаларды берип алып, чет өлкөлүк кайсы бир окууларга барат, чет өлкөгө учат. Апа мен деген могу кыргыздын өндүрүшүн алдыга сүйрөп чыгышым керек деп өзүнчө патриот болот. Өзү эми орусча алышпаса дагы аны сүйүнүп калам, азырда сабактарды өтүп атат. Негизинен бизнес деген неме экен? Бир туруп көтөрүлөт экенсиң, бир көлдүрүп тарс жыгылат экенсиң. Анан баягы адам мен ошончолук көтөргөндөн кийин менде неме көп да, баягы неме бар да, тажрыйба бар, ичиндеги мына дух бар да. Азыр кайра эле баратабыз, Кудайга шүгүр. Бардык нерседен ажыраган күндө эле болду. Эми биз бизнеске көбүрөөк көп сүйлөп койдук окшойт. Бизнесте эми мунун деле себеби бар. Баягы чыгармачылыгыңызды кошо айта кетели. Сиз өзүнчө обон дагы чыгарат экенсиз, э? Ошол жөнүндө азын-аулак айтсаңыз дагы, анан өзүңүз чыгарган обондон, өзүңүзгө жаккан бир обондон бир бизге ырдап берсеңиз. Мен эң биринчи обоным бул Оган курман болгон, Афганистанда каза болгон биздин жоокерлерибиз жөн-жай эле өлүп калышты да. Мен Мира Кылычбаева деген однокурсницам бар эле. Ошонун агасы каза болуп келген. Уже кетерине 15 күн калганда ок жеген экен да. Анан Сагын деген агасы. Мен ошондо апасын көргөм да, ошо түп жакта бир айылдын уулу болчу. Цинковый гробко алып келишти. Апасы жанында болдук биз 2-3 күн. 3 күндүн ичинде чачы аппапакай болуп кетти. Мен ошондо көрүп, мен анда жаш болчумун да, студент кез. Эне деген баланы жоготкон бул аябай оор турбайбы? Эмне үчүн деп анан мен изилдеп баштадым. Эмне үчүн биздикилер ошо жака барып өзүнүн жерин коргобой, бирөөнүн жерин коргоо берип калды деп бир эмгишке чейин ушу суроону берип келем да, анан ушул обон чыгып калган, Оган курман. Андан кийин бир жолу Расул Маматкулов болуп, 95-жылы ал убакта мен еще радио корпорациясына өнөр режиссер болчумун. Биз 9 торого учуп барып концерт койдук. Аябай сонун концерт болду. Алтын кенде акчаны таптык. Анан самолет эле уччу. Анан 2 күн самолет учпай калды. Анан бир тоо бар экен, ошо гостиницада жаттык. Мен өзүмдө однокомнатный бир неме бар экен, ошол жерде бир эже, охранада эжелер болот го, вахтерша. Экөөбүз чай ичип отурсак, тоону көргөздү. Бияктан көрүнүп турат экен. Ушу тоодо Манас атабыздын сөгү бар деди да. Мен эмнеге антип ойлойсуз десем, ошол жака малдар барса дагы кишилер барабы билбейм, ушул малдар барса эле жок болуп кетет деди да. Ыйык жер деди да. Деп эле өзүнчө ойлоп отуруп, анан ошондо отуруп, анан могу обон чыкканда, обону меники, сөзү Гүлсена Өмүрбекова эженин ыры. Ошолорду ырдап берейин, элиме. Колумуздагы бул неме да? Жан да? Карасаңар, жана келгенде башка эле, азыр буроосу өзгөрө түштү. Бирок мен билгенден Райкан Абдувалиева гитара менен ырдашы эле да. Гитара менен, бирок комуз менен келгениңиз дагы бул эми керемет эме. Рахмат. Мен өзүм комузчумун да негизичи. Сөзүн жазган Гүлсена Өмүрбекова, обону өзүмдүкү. Өзүңсүң өмүр бою издегеним. Күмүштөй күлкү болуп төгүлөрүм, көзүмө бир керемет көрүнөрүм, күнүмө бепил таттуу уйку болуп, күнүмө ак таң болуп сөгүлөрүм.
бөлүп ак дилимден күтүнөрүм кубанчым кыйышпасым кымбат кишим карарым каригимден төгүп берим өзүңсүң өмүр бою издегеним тизим телегейим бүтпөгөнүм жаныма жагым жытым искегеним өртөбө өзөгүмдү өгөйсүнтүп өзүңсүң өмүр бою издегеним өзүңсүң өмүр бою издегеним. Керемет, баракелде. Райкан эже, эми көрүүчүлөргө алардын катарында мага да кызык сиздин уулдарыңыз, кызыңыз, неберелериңиз жөнүндө бир маалымат айтып койсоңуз. Канчө? Меники негизи бир эле кызым бар. Ошо азыр айтып атпаймынбы, ошо биздин өндүрүш тармагында аябай катуу иштеп атат азыр. Блогер да болуп, алдыга өзү негизи экономиканы бүткөн. Азыр ошо чоң бизнесте шейный цех боюнча кыргызымды дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып калсам деп бир. Анткени азыр жаштардын өзүнүн жолдору бар экен. Неберем бар. Эми уулду болбосом дагы уул неберем бар. Өтө акылдуу, Россияда окуйт. Биринчи класска барып эле январда экинчи класска секирип окутушкан да. Баягы кичинекейинен ошо ата энеси билимге аябай катуу салым кошуп, ошо уулубуз ушундай болсо деп, ошо кызым, күйөө балам экөө, кудагыйым ошо үчөөлөп мен неберемди ушундай вундеркинд кылган да. Мындайча айтканда азыр чоңоюп калды, 10 жашка чыкты, 5 класста окуйт. Азыр дагы эле ошо каяка чаба курганга барса деле биринчисин алат, шахматка барса деле биринчисин алат, чтение деп коет, жанагы ырларды окуйт. Кайсыл жана фигурный катание бүт жерде биринчиликти алат, үйдө грамоталар толуп кеткен. Анан айтам, анайын мына кыргыздын уулу Москваны керек болсо багындып атат дейм. Аябай сүйүнөм. Бир неберем 10 небере 10 уулга тете болду. Ушунун өмүрүн берсин Кыргызстан үчүн келечекте бир чоң жакшы иштерди кылып Кыргызстанда алдыга сүйрөй турган мыктуу уул болот го деген ниеттемин да. Тилегиңиз кабыл болсун. Могул Манас Бердибеков деген кудул раматылык маркум. Ошол мындай элди күлдүргөндө, мисалы үчүн ырчыларды атын атап, алардын катарында бир сиздин атыңызды атап бир элди күлдүрдү эле. Калса чыдайым ушинтип ай кармашкан бойдон колубуз деп ушун Райкан Абдувалиева деген ырды айт. Эми элестеткиле. Ушу кармашкан бойдон эле дааратканага кирсе дагы деги эле ошол кудул эмес, башка бирлөрдүн критикасына кандай, сынына кандай мындай кабыл аласыз? Сабырдуу элеспи деген. Ооба, мен мисалга ошондо Манас иним концертке чакырып калды. Дворец спортко отурсам, маңдайына чыгып калып, ошону айтканда айтып атат. Анан отурам да маңдайын, бирок мындай баары бир как-то приятно экен да, жакшы да, жакты да мага. Гүл менен үмүтүңдөшүп, ай, гүлөнүп жаштар бийлешип, көмүскө сырды жашырбайды, көзүбүз турду сүйлөшүп, көмүскө сырды жашырбайды, көзүбүз турду сүйлөшүп. Булардын дагы сонун таржымалы бар. Бул 99 жылдары
жазылган. Бул дагы Гүлсина Өмүрбек эжекем жазып берген. Сөзү Сооронбай Жусуевдики, улуу акыныбыз. Аны мен бизде Асылбек Русалиев деген мыкты музыкант агабыздын немеси бар болчу, рабочий городокто виясы өзүнүн ансамбль ошактан ошолор ойноп беришкен. Жандуу кылып туруп, сауын кылып, анан Дворец спортко мен мыскыл тамашага катышмай болуп калдым. Анан ошондо ушуларды алып баргам, бирок жаздырчубуз ал убакта баягы фонограмма жаздырат го. Анан жаздырып, анан мен даярданып, биринчи күнү ырдасам, эл аябай сонун кабыл алышты. Анан экинчи күнү тартылмак. Анан кийимдеримди алып сүйүнүп келсем, анан ошо келердин алдында бизди комнатага киргизип, жана режиссерлор неме кылышты да, эми баягы өзүнчө 5 минуткадай кылып неметкенде, анан жана ошол мыскыл тамашанын режиссеру: "О, Райхан карташым, аябай сонур болуптур, тияк бияк" деп келип, анан мынтип мени кучактап, мындай концерттен кийин дегендей как-то биз менен чай ич деген сыяктуу ошенткенде эле мен колун алып туруп чымчып алдым дагы. Анан биз барып даярдана берели деп эле кетип калдым. Анан мен бирок чыгайын десем эле жок номерим. Мен алып тур кесип тур. Анан ошондо эсимде, сахнанын артында рояль турган, ошо рояльдин жанына барып 1 саат ыйлап алып анан үйгө кеткем. Ошондо мени алып салышканда, причинасын мондай эмне үчүн алып койду десе, ой, фонограммасы жакшы жазылбай калыптыр деп. Ошол фонограмма кийин алтын фондуга өтүп кетти. Азыр алтын фондуда. Анан ушу баягы көрө албастык деген, ар кандай могу сахнага ар кандай жол менен келген атак, даңк, заслуга дегендерге мисалга мен аябай каршымын. Кудай алдында таза жүргүм келет. Мейли, мен концертке катыштырбай койду, бирок кийин ошол ырым менен элге дагы таанылдым. Эң биринчи жанагы ошо жакшы жазылып деп ал кетти. Андан кийин сүйүп алысы кетти. Анан периштем тарс этип алып чыкты. Ошентип анан мен жолум ачылып кетти да эстрадада. Могу ырчылык жолдо ушул сахна ырчысы болуп жүрдүңүз. Азыр деле ошол Райхан Абдувалиеваны ошол ырчы катары тааныйт коом. Анан мындай ошол жолдо мындай кыйышпас, сыр бөлүшөр достор болот бекен, мындай достук болот бекен? Же андай? Болот. Азырга чейин мамилеңиз, сырыңызды айтып, сыр бөлүшөр досторуңуз бар, Бар, бирок баягы иргелет. Анан мен мындай ичимде аябай төгүлбөйм да. Анткени мен ойлойм, мен өзүмдүн азыр дагы ошол бир убакта Райхан эч кимге айтпагын деген адамдар кээ бирлер уже өтүп кетти. Мен айтпайм да, ошол калып калган ичимде. Анан баягы бир жолу КГБга концерт берип атсак, фортабын эмес, иштебей калды, аппарат иштебей калганда мен кызыл магнитофон бар болчу, ага кассетаны сала калып, колума кучактап алып, анан ошо периште мырларды, минусовкам бар эле. Ошентип ырдасам, ошондо КГБнын немеси айткан экен, начальник: "О, бул кыз ырчы эмес эле, КГБда иштесе болмок экен, жолун таап кетти" дегендей да. Баягы жашоодо ушундай бир айта турган нерсе бар, айтпай турган нерсе бар. Баардыгын мындай кагазга ороп жүрүш керек экен. Анткени мен бир жолу сырымды айтып койгон адам мени кайра тескерисинче Фейсбуктан болобу, каяктан болот, ушу жаман нерсени жазып, азыркыга чейин деле бар ошол аялчы. Өзүм анын үстүн бар, Кудайга койдум деп койдум да. Анан болот андайлар көп эле болду, жана бирок деген Кудайга шүгүр, эми баягы мага көп айтышат, башкалардын артынан сөз ээрчисе дагы Райхан сенин артыңан ээрчибейт, эмнеге деп. Билбейм, мүмкүн ушул үчүн мен артымды тазалап жүргөнгө аракет кылам да дайыма. Райхан Абдувалиеваны биз сахнадан көрөбүз, анан ошо бизнесте аралашып жүрсүңүз. Анан соңку жанагы октябрь окуяларына чейин жана чоң казат дегенде аябай аякта да жүрдүңүз да. Анан аяка саясатка негизи эле ушу саясатка баргыңыз келеби, депутат болгуңуз келеби, же бир министр болгуңуз келеби? Жок. Жок, аябай сонун суроо бердиң, Эрнис Алтыным. Мындай да, мен баягы өзүм дайыма лидерликке алдыга, мен негизи 21 деген, мен 21 апрелде төрөлгөм да, 21 бул лидер экен.
көрсөм мен дайыма лидерликке барат экенмин да. Бирок мен ушу саясатка барайын, анан депутат болоюн деген мына куттуу жакшынакай студияңда турам. Мындай менде жок да, бул ал өзүнөн өзү болгон да. Могу Чоң Казакка барганда эле мурун КДКга барып, анан жанагы мен жолдошумдун немесинде жанагындай нерселер болуп кетип, мен так эле саясатка жолобойм деп жалаң ошо коомдук иш менен кайрымдуулук, периште тоо менен жүрүп кетип калганмын да. Анан мен ошол 30 жылдан бери могул биздин Кыргызстаныбыздагы болуп аткан туура эмес нерселерди көрүп алып мен чыдабай кеттим да. Могул мен ичимдеги чогулуп аткан нерсе фантан акылды десем болот. Ошол 19-жылы пандемия болоорунун алдында мен курбуларым менен шерне жечүбүз. Анан ошо ысык ата жака курбубуздун үйүнө барып, шерне жеп эс алып, сонун анан чана тебели деп тоо жака бардык, ошол жерден чай ичтик, сонун жыргадык да баягы аял кишилер өзүнчө. Анан бирок деле бир тоону көрдүм. Көк мөк биздин арча, сонун тообуз. Каргалачы биздин керемет жерибиз, каргалачы тообуз. Жүргүлө ошо тоого барып кичине чыгып сүрөткө түшүп келебиз десем, ошо чай куюп аткан ошол айылдык келин экен. Ал айтып калды, эжеке аяка барганга болбойт деп. Анан эмнеге болбойт десем, мен болбойт десе биринчи ойлоп турмун, баягы мүмкүн баягы охранайын, баягы демесин талкалабасын, ичинде бир мүмкүн ушундай нерселер бар жаныбарлар деп. Анан эже аяк сатылып кеткен десе эле, колумда чай ичип аткам да, кичинекей колума түшүп кетип атпайбы, кандайча сатылып кеткен десем, эже биздин эле ушул өзүдүн эле адамдар сатып берген аерди аяк арабтар келет, эле жанагы вертолет менен келип конуп, анан аяка кире албайбыз, анткени аерде автоматчандар кайтарат, тоого киргизбейт дейт. Мен үчүн бул өзүнчө эле аябай неме да. Бул биздин Кыргызстан момундай четинен сатылып атат десем, көрсө ичинен сатылып баштаган турбайбы деп, баягы мен патриоттук неме момундайынан фантан болуп атылды. Ыйладым. Ошол жерден ыйладым. Көпкө чейин ыйладым. Андан кийин пандемия башталды. Ал жүрөгүмдө кала берди. Анан апрель ичинде, пандемия учурунда дагы биз кыргызым кырылып калбасын деп жанталашпа жөнтөрө албайм да. Маскаларды неметип ошо Азамат Байматовдор болуп элдерге жөн эле бекер эле немелерди мен цехтан бир эки кызды алып келе калам. Жана удостоверением бар. Бүт жерди жаап койбоду беле. Алып келем, кыздарым тигишет. Аны бүт жерге ошо маска таратабыз, элдер өлүп калбасын депчи. Ушу биз маска берип койсок эле кыргыз тирүү калчудай болуп, баягы патриоттук сезим да, азыр ойлосом. Бул биологический деп. Анан ошентип эле ал күндөрдө өттү. Анан апрель учурунда телефон жок, бизде эшикке чыга албайбыз, бар жатабыз. Карасам эле кухняда сыймык жүрөт, деп алып. Баягы мен ичимдеги баягы турган тияктагы болгон нерсенин баары келди дагы. Мен эмне кылам, карачай, ушундай балдар чыгып биз деген Кыргызстанды сактап калышыбыз керек деп эле кантип Чоң Казакка кирип кеткенин билбейм. 21 апрелде туулган күнүмдү өткөздүк. Анан ушу 24-25 Чоң Казакка бардым. Үйдөгүлөр эч жака барбайсың деди. Макул демип туруп эле качтым да бардым. Ал убакта Чоң Казакка киши баргандардан коркчу, баары эмнегедир коркчу да. Мен коркпой эле бардым. Анан сыймыкка жолуктум. Эжеке, неме бересизби дейт. Берем дедим. Анан прямой эфирден анан болгон нерсени айтып салдым. Эмне үчүн биздин жерибиздин баары момундай болуп атат, тигиндей мындай деп баардыгын баягы өзүмдөгү болгон, мага эч ким үйрөткөн жок. Ал менин жашоомдо болуп келаткан нерсе. Анткени биздин азыр мен эмне үчүн Россиядан 2 жыл келбей туруп анан келдим. Мына 21 жылы кетип калгам. Мына 1 жыл мурун келдим да. 2 жыл так Кыргызстанга келген жокмун, анткени ушул бир жерде керек болсо ошол кишинин момундай болгон байлар да, баягы коррупционерлер керек болсо ошо налоговый барып ошонун немесине имаратына кире албайт. Каалагандай соттор сатып алган, баарын кылган да. Анан ошол адамдарды камап баштаганда, бияктан
биздин азыркы бийлик. Ошондон эми барсам болот дедим. Анткени ошо мен кетердин алдында мага 2 жолу покушение болгон. Ошол эле мен баягы каршы чыккан коррупционерлер деп эле ойлойм. Анткени бандиттер болчу да. Анан иштей албай калдым. Ишкерлигим дагы токтоп калды. Анткени эскенче проверка, тияк бияк билинип турат, жасалмагандын баары көрүнүп турат. Анан өзүмдүн мамлекетимде мен дем ала албай калдым. Ошон үчүн өлсөм дагы неберем жанына барай өлөйүнчү деп Москвага кетип калгам. Бирок Кудайга шүгүр Москвага кетип атканда айткам, кое тур Кыргызстаным, мен кетип атам, бирок мен келем, мен түндүктөн түшүп келем дедим. Анан кеттим дагы, мен аяктан аябай катуу ооруп бардым. Психологически бүт кызым больницаларга апарды, спортторго апарды. Иши кылып колунан келишинче мени аябай сонун неге жеткизип койду. Анан бир жакшы ошол адам менен тааныштым. Биздин патриот кыргыз эл үчүн күйгөн 36 жылдан бери көчмөндөр оюнун дүйнө жүзүнө алып чыгам деген доктор философских наук профессор, азыркы учурда дүйнөлүк элчи Таалай Эсеналиев ини менен таанышып калдым. Анан деп эле анан баягы мен өчүп калган үмүтүм кадимкидей болду да. Аякта Темке деген досум бар эле, чоң казатта чогуу деп революция болуп аппаратты коюп ошо 5 октябрда жүргөн досум бар эле. Көз анан мен сага момундай бала менен тааныштырам деп ошо Таалай менен тааныштырды. Ошондон бери ошол азыр эл аралык чоң уюмда мен азыр мүчөмүн. Буюрса жакын арада дагы сонун нерселер болгондо Манас көбөгүн алып чыгып Кыргыздын туусун дүйнө жүзүнө желбиретебиз деген бир жакшы, бул өзүнчө бул чоң тема да. Анан мен эмне айткым келет, негизи ошол нерсенин баягы эмне үчүн чоң казатка барып калган себеби дагы ушул болду. Мен мындай эле бирөөнү угуп алып барган жокмун. Мен ошол өзүм аркылуу мен ошол коррупционерлер менен дагы соттошкон күндөрүм да болду да. Ошондо аларды мен караса бүт сатып алган да. Нотариустан бери сатып алган. Мен мэр аппапакай болуп турсам да мени каралап туруп жеңип кетишти. Берген акчасын сурады, бердим. Айттым, Кудайга койдум деп. Азыр карасам ошол бүт байлыгын баарынасын мамлекетке алышты. Мен айттым, Кудайым бар экен деп. Мен азыр саясатка аралашкым келбейт. Бирок биздин жашообуз саясат экен да. Анан мен ушул Камчыбек Кадыршаевичти мен ушул 30 жылдан бери күткөндөй, билбейм мен. Ал кишини аябай мактагым келбейт, көз тийбесин. Бирок баягы мамлекеттин бир биздин атабыз деле үйгө келгенде кечинде тамак ичпей, эркек келгенде үйгө бир кут киргендей болуп, бир мындай сүр бар эле да. Анан мен ушул кишиде сүрдү көрдүм да. Анан кубандым. Мен азыр эми саясатчылар ар нерсени жазышы мүмкүн, бирок мен ушул кишини 30 жылдан бери күткөм. Анткени ошол Кыргызстан үчүн деп азыр биздин бийлик аракет кылып атышат. Аябай көп нерселер болуп атат ортодо. Анан ушу сазга баткан, такыр жерге көмүлүп калган мамлекетти көтөрүп чыгыш аябай кыйын. Анткени душмандар Кыргыздын ичинен эле 80% бүт душмандар колунан келишинче бут тосмой кылып атат. Бирок деген мен дайыма элимди позитивге чакырам да. Келиңиздер, ар бирибиз саясатка аралашпайлы, окуучуларыбыз окусун, аялдар бала тарбияласын. Биз сахнадагы коомдук иште өз ишибизди кылалы, өндүрүштү өстүрөлү, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылалы. Саясатка аралашпайлы. Кели Кыргызстанды чогуу биргелеп алга, ааламга алып чыгалы деп мен ушундай позитивде азыр турам. Жакшы экен. Эми сизге мындай суроо, мындай эми саясатты сүйлөйлү деген бул подкастта, бул өнөр адамын чакырдым деген программа суроодон суроо болуп, ушул нерселердин айтылыш жөнү болуп атат да. Эми жанагындай ыңкылап дейби, төңкөрүш дейбизби, жанагындай 2005 жылы, 2010 жылы, анан 2020 болуп, ошондой учурларда чоң бир саясатчылар сиздей мындай жан дүйнөсү таза, ушу өлкө өлүксө экен, ушундай сазга баткан эл акыры тикеленип жашоо кулпуруп жакшына болсо экен деген ниетте анын баары максаты. Анан ошондой адамдардын аруу сезимин, ак тилегин
көп учурда саясатчылар колдонуп кетет, пайдаланып кетет. Карапайым адамдар баягы эле таз кейипте калат дегендей дагы ушундай түшүнүктөр бар да. Сиз демек бул жолкусунда сиз аябай терең ишенип, сизди күткөн адамдар келип, жанагындай элдин чыныгы элдин жашоосундагы мындай кыйынчылыктар жоголот, мындан кийин нур заман, гүл заман орнойт деген ишенимде экенсиз да. Буюрса Кудайдан тилеп атам, анткени баарын жаратканын көрүп турат да. Анан бизде азыр оронуп, чолгонуп, сакал коюп эле бир ар кандай бир агымдар келип атпайбы? Мен бул теманы да көп козгогум келбейт, бирок айтарым, кыргыз эли улуу эл, биздин наркыбыз бар. Ошо наркыбыздан тайбашыбыз керек да. Мен ушинтип ойлойм. Намазын окусун, баарын кылсын, бирок бизде секелек кичинекей кыздарыбыз чачын кырк кичинекей немелерин өрүп алып ойночу. Азыркыларды ороп чолгоп коет да кичинекей кыздарды. Алардын балалыгын бүт алып коюп атпайбы? Биздин наркыбызда, кыргыздын салтында бүт ар бир жашоодогу немебиз, бүт жаратканым Кудайым жазган мындай мыйзамдар менен жашап келгенбиз. Биздики өзү эле мындай Кудайымдын жолунда болуп атпайбызбы? Аны кие калып, ана мен мындай оронуп алсам эле мен өзүм Кудайымын деп Кудайга теңегендерди көрүп алып мен таң калам да. Кыргыздын өзүнүн улуулугу бизде кичүүнү ызаттап, улууну сыйлап, анан азыр биздин жаштарыбыз деле Кудайга шүгүр азыр наркка кайтып келаткан жаштарды көрүп аябай сүйүнөм. Мен келечекте биздин жаштарга аябай үмүтүм чоң. Мен дайыма жаштардын арасында жүргөндө айтам, концерт берсем деле алтыным Кыргызстандын келечеги силердин колуңарда. Биз сонун кылып алып беребиз, ошону көтөрүп, келечекте биздин Кыргызстан Швейцария эмес, Кыргызстан деген бир өнүккөн укмуш өлкө болот. Мен ошого көзүм жетет да. Мен азыр биздин проект ошого алып барат. Биздики саясатка кирбейт. Бул бир гана Кыргыздын бул биздин ушул көчмөндөр оюндарынын артынан дүйнө жүзүнүн бүт оюндарын ошого айкалыштырып келип тиги биздин Талай Эсеналиев жазган да. Ошол программа менен дүйнө жүзүн бекитип, достукка, биримдикке, анан бир жакшы келечекке умтулуу. Биздин главный принципибиз ошол да. Бирок ошол эле учурда жанагы оронуп, чулганып, сакал коюп деп атпайбызбы? Биз билген эле, сиз билген эле сакал койгон, оронгон керемет жакшы адамдар бар, Бар. Ошол эле учурда ошолордун арасында калп эле жоолукка жамынган, сакалга коюнуп кылмыш кылгандар да бар, Көп. Деги эле динге тиешеси жок, мындай эле светтик жашоо менен жашап жүргөн адамдардын арасындагы аласы, буласы, мыктысы, начары бар дегендей. Ушуга кошуласыз. 100%. Эми дагы жеке сиздин өзүңүзгө тиешелүү мындай бир ушунча жашка келдим, ушунча өмүр сүрдүм, менин колуман келбей койгон бир нерсе болду да, ошол мага арман өкүт боюнча калды да, ошол жүрөгүмдү сыздатып келет да деген, колдон келбеген, арга жок, бирок арман болуп калган, өкүт болуп калган нерсе барбы сизде? Бар да. Мен уулду болбой калдым ошол. Убагында жашоом ушундай болуп калды. Анан мындай эле төрөп алсаң деле болот да, бирок уул төрөсөң дагы татыктуу инсандан уул күтүшүң керек да. Анан жөн эле төрөп алыш бул ойлойм, мен мисалга ойлойм да, тукум алсаң дагы татыктуу эркектен болуш керек да. Мен жашоомдо ошондой жакшы адамдар үй бүлөлүү болуп калган. Мен дайыма эшикти жаап койчумун. Убагында ошо коомдук иш менен жүрүп эле көп учурларды өткөзүп алдым да. Меники ошол бир эле арманым, уулум болбоду, бирок Кудайга шүгүр неберем бар, ошого бактылуумун. Керемет. Эми подкасттын соңунда бул комузду дагы сүйлөтөлү, сизди дагы ырдаталы, анан жыйынтыктайлы, мүмкүн болсо. Өзүңүз ырдын аталышын жөнүндө маалымат бере кетип анан ырдап. Эрнес, бул немекен да, бул жашоодо ырчы
баягы жан дүйнөсүндөгү эмне сезим болсо ошону ыр аркылуу чыгарат экен. Ошол 94-жылдары «Кырк кыз» деген бир долбоор болгон филармонияда. Анан мен ошол жерде Нурак Абдрахманов ата менен чогуу катышып калдык. Анан Нурак ата экөөбүз сабакшып, маңдай теске отуруп ысык чай, мен термоска ала келдим эле, аны ичип, ата деп сүйлөшүп отурабыз. Анан ошонун алдында эле мен Ош базар жактан келатып, урушу бир носки үчүн эки аял тытышып бирин урушуп кеткендерин көрдүм. Андан сырткары биздин жашообуздагы туура эмес нерселерди мен ошондо баарын көрүп турчумун. Бүт Кыргызстан сатылып, Кыргызстандын бүт жерлери менчикке айланып, кыргыз элим кыйналып, тентип, ушундай бир нерселердин баарын көрүп тургам. Өзүмчө жүрөгүм ошол күнү ооруп турган эле. Анан айттым: Нурак ата, мага бир терме жазып бербесеңиз болбой калды. Мен бул жашоого батпай кетип атам. Каякка кирип кетерим, бир жок дегенде ыр менен чыгарып турайынчы деп анан мазмунун айтып бердим. Мындай деп баары бирин отуруп, макул кызым деди. Анан бир 3-4 күн өтпөй эле телефонум чыңгырып, ал убакта сотка жок эле. 5-чи монтажныйга чалып калды. Карасам эле Нурак атам: ай кызым, даяр болду ырың дейт. Ой, келе калыңыз деп чайпайым даярдап, эртеси келди. Ырды аябай жактырдым, бир сыйра ыйлап алдым. Анан: ата, мен эми ырды деген жатташым керек да, жүрүңүз, эми сизде чоң студия бар бизде подвалда. Сиздин үнүңүздү бир жазып коеюн, анан жаттайм демиш болдум дагы, жаздырдым, бирок аны алтын фондо коюп койдум, азыр алтын фондуда. Анан ошол бул дүйнө деп ушул ырды мага жазып берген. Сөзү обону Нурак Абдрахмановдуку. Угала. Жарыкчылык өмүргө кимдир келип кетпеген, жаркыраган ааламга аңай кимдир тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бирөөлөргө кепкенин, а бирөөгө азап менен арман муң чектеген, ай туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка жеткичең ай ата-энени кыйнамай. Терезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз көрө катты жыйнамай. Оу, кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле балчу бар. Мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар убалына калчулар. Арабызда болбосунчу адамдыкты таңчулар, акыр заман салчулар. Менен чырмайлы, сүйү менен сырдайлы, өмүрлөрдүн чактышын алтын жаштык турбайлы. Караң калсын көрөкат, кана достор ырдайлы, эл журт болсо биз болобуз, эл мүдөсүн сыйлайлы, эркин ойноп чыргайлы. Өмүр учкан куш, канаттары дилберек, гүл жайнаган бакчаңдой, күлүк мезгил бүлдүрөт. Жан дил менен бактайлоо, жаш күндөрдү үлбөрөк, тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет, бакыт канча ким билет. Кырчын жаштын кадырын кыярганда билерсиң, кызыл өңдүн кадырын кубарганда билерсиң, бар байлыктын кадырын чачылганда билерсиң, бак талайдын кадырын качырганда билерсиң, оу, басынганда билерсиң.
ниет алсыздарга шум дүйнө, жан дүйнөсү бош калган ай надандарга кур дүйнө. Кадырына жеткенге катасы жок нур дүйнө, биз өтсөк да калар жаркып, дайым жапжыш бул дүйнөң ай, дайым сулуу дүйнө. Жашоо деңиз чалкыган жарашыгы саймадай, мүнөт санап өмүрлөр ай өтүп жатат байма-бай. Биз кемечи калкыган турмуш аккан дайрадай, орду менен сүзөлү оң тетир айдабай, оу бактыбызды байлабай. Бир берилген бул өмүр ай бүтпөчүдөй ойлойсуң, болбос ишке коргулубай оюнчуктай ойнойсуң, шумкар болуп сызасың ай, жылан болуп сойлойсуң. Миң сырдуу бул өмүргө 100 жашасаң тойбойсуң ай, 1000 жашасаң тойбойсуң. Миң сырдуу бул өмүргө эрнисиним 100 жашасаң тойбойсуң ай, 1000 жашасаң тойбойсуң. Өтө тексттин нарктуу обону да келишкен, жакшы чыгарма экен. Бирок ата өзүнүн эй деп кошуп, жана Мирбек иним ырдап жүрбөйбү, эстрадага салыпчы. Ал ошол Нуракатанын ыкмасына салып ырдаганда мен мында өзүм обонума салгам. Мен Нураката мен момундай кылып ырдасам, кийин даяр болгондон кийин ырдап берсем, ой болот кызым, сен ырчысың да деди да. Анан мен бир жүрөгүмдө эми баягы чыгармачыл адам болгондон кийин орuyт да, ошол Мирбек сонун кылып ырдап чыккан, бирок Мирбек Атабеков бул дүйнө дегенине мен аябай капамын. Автору Нурак Абдрахманов да. Мирбек болгону аткаруучу. Мен ушу жаштарга айтат элем да, авторларды дайыма өлтүрбөй, тирүүбөйдөн кармаса деп ойлойм да. А негизи бул ырдын соавтору мен дагы автордук өзүмдүн укугум бар да бул ыргачы. Биз ата экөөбүздүн ортобузда чыккан ыр да болчу. Анда кеңешип экөөңүздөр Нурак аба менен кеңешип, обону мону кылалы, могу жери монтип чоелу деп кеңешип чыгарган обон турбайбы анда бул? Бүт ошол ортодон чыгып, журулуп чыккан, экөөбүздүн ортобуздан чыккан обон да. Негизи азыркы жаштарга деле айтат элем, эскирларды деле жанагы ии деп чыгып атат го, интеллект. Негизи интеллект, искусственный интеллект. Булар адамдарга каршы чыккан эме, биздин жашообузга кирип келаткан душмандар. Биздин эмне үчүн биздин жеке жашообузга бирөө кириш керек. Ошон үчүн ойлойм, бул деле азыр мода болуп баары бир калат. Бирок негизинен ушул обон, наркыбыз баардыгынын өзүнүн орду бар. Ошону биздин жаштарыбыз туура кабыл алса. Чоң рахмат. Мен камдаган суроолордун баарын берип бүттүм. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, ушундай шуулдаган, ушундай көрүүгү өзүңүздүн графигиңизден менин ушул подкастыма дагы убактап келип бергендиңизге мен ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуз, ушинтип шатыра шатман, позитив болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Эниз мен дагы ошо мурда күнү мессенджерден чыгып калсаң мындай бир күн тийгендей болуп кетти. Анткени мен ушу азыр берде силер менен сүйлөшүп айткан нерсенин баарын көкүрөгүмө сактачумун да. Көп нерсе дагы айтылган жок. Айтыла турган нерсени айттым. Баягы ичимдеги көп буктарым чыгып кетти. Рахмат. Анан Кудай таалам ушу силердей күчтүү журналисттерди кыргыз үчүн бул жөн эле маек эмес. Силер биздин маданиятыбызды, кыргыздын улуулугун, кыргыздын кайсы тармагын болбосун ошону элге жеткизип, кыргызды алдыга сүйрөп, бир өнүгүү жолунун бир чоң трамплин түзүп атасыңар да. Мындайча мен ошондой көрөм. Силер дагы бир кыргыз элинде ушу силердин каналыңар мисалга бул кыргыз элибизге кере турган бир чоң азык. Азыр жаштар эмне бир кайдагы бир болбогон нерселерди көрүп алып ошо менен азыктанып атышат. Силер ошого мындайча айтканда туура жолдосуңар да. Мен өтө кубанычтамын. Үй бүлөң менен тынч боло алтыным. Сени чакырганда мен аябай кубандым.
мына куттуу жерде турам, аябай сүйүндүм. Көп эле жерге мындай чакырышкан, мен Москвада болуп калам же чет өлкөгө чыгып кетем, ушундай бир неме болчумун. Бирок кээ бирде болсом дагы неме кылчумун, бирок силердин звоногуңар, мен ойлойм Кудайдан суранганмын да. Мен жана ошо дин боюнча айттык го, көбү ошо намазга жыгсаң пейишке чыгасың. Мен мурдагы жылы кызым мен ошо Москвадан алып келген себеби мен Меккеге жиберди. Мен кызыма айтам, кызым, мен Меккеге же намаз окуп алсам, эмнеге барам десем, апа, баланы деген парыз экен, ата эненин жиберген, барбасаңыз болбойт деп ыйлай берди. Мен ал убакта кош жылдыз өткөзүп аткам. Москвада бүт чыгармачыл биздин мекендештерибизди чогултуп алыпчы. Аякта дагы биздин кыргыз диаспорасынын алдында аялдар кеңеши учурулган, ошодо маданият жетекчи болом да. Азыркы учурда деле бар болушум керек, эгерде мени келе элек деп чийип эле салышпаса. Анан кызым кантет десем, жок апа десе, анан ыйлай бере жаздады. Деп эле анан Москвадан бияка билет алып берди, келдим, 2 күн даярдандым. Анан бир тууган иним, келиним, кудача төртөөбүз барып келдик. Анан мен аябай көп суроого жооп алып келдим. Меккеге миллион акчаң болсо да бара албагандар бар экен. Кудай таалам мени сүйдү. Анткени мен эсимде да, ошо 15 жашымда баягы училищега тапшырардын алдында биз же мен окууга кетем деп аткан убакта бир эжеке чайга чакырып калды. Түптүн канал жагында жашашчы да. Анан кетейик бар, мен астына секирип ойноп жүгүрүп баратсам эле астыман аппакай азыр. Мен муну эч жерге айтчу эмесмин, силерге айта берейин. Ата туруп калды, сакалы анан аппакай, анан мындай узун экен. Карап мен туруп калдым да, апаларыбыздан көпкө астыга жүгүрүп кетиптирмин. Карап несе мени карап күлүп койду. Анан деп элесем аңгы чакта апамдардын үнү угулуп катты, анан жоголуп кетти. Анан бирок бата берди. Тип келип туруп мени карап күлүп туруп анан омин деп койду. Анан бул деп эч кимге айткан жокмун. Ошо ойдун баягы жүрөгүмө сактап жүрдүм да. Көрсө ошондо атабыз жакшы бир бата берген экен да. Анан Кудайды ар ким ар кандай көрөт. Ал мен ушу Меккеге барып келгенден кийин бир нерсени сездим. Мен туура эле жашап атырмын. Мен жашоомдогу соопчулук кылайын, бирөөнүн жүрөгүн ортпайын, колуман келишинче Кыргызстаным үчүн бир жакшы иштерди кылайын деп, анан баягы жан дүйнөм ар бир адам үчүн ачык да. Ар бир адам үчүн мындай эчтекени неметким келбейт, бирөөнүн кумурсканда тепсеп алгандан неметем да, ушу бирөөгө залакам тийип калбасын деп. Мен ошо Меккеге барып келгенден кийин билдим, мен туура жашап аттым. Бир жагынан эң биринчи ошо биздин намаздагылардын намаздар кабыл болсун. Ошо намазда жүргөн мен мусулман алтындарым, жан дүйнөбүз тазалайлычы. Намазда жүрөбүзбү, каякта жүрбөйлү, бирөөнүн жүрөгүн ортпайлы, колубуздан келсе Кыргызстан үчүн колубуздан мындай эмне жакшылык болсо, жок дегенде үй бүлөбүздү жакшы багып, балдарыбызды жакшы тарбияласак, бул дагы коомго чоң иш да. Ошон үчүн ар бир кыргызга каалар элем жан дүйнөнүн тазалыгын калганы болот. Чоң рахмат. Эми өзүңүзгө билинмеген менен кезинде биз сыналгыдан көрчү элек да сиздичи. Анан ошондой сыналгыдан көрүп жүргөн көрүнүктүү адамдарды ушу бетме бет отуруп алып бир сухбатташса, маектешсем деген менин тилегим дагы бир чети орунду алып атат дегенде сизге билинбеген менен. Анан жанатан бери бир топ болду, бир сааттан аштыбы, 1,5 сааттан ашты. Байкап отурсам, сиз саясатчылар менен жүрүп, саясатта да кете жүрүп, саясатчылардай эле сүйлөп калсыз деңизчи. Анан мынау жогорку кеңешке келген анча мынча депутаттарды көрүп атабыз, 2 сөздүн башын кошуп мындай сүйлөй албайт. Сиз болсо саясатчылар менен жүрө берип, жакшы сүйлөйт экенсиз. Балким алдыда депутат болосузбу, саясатчы болосузбу дегенде. 2 жолу баллотироваться эттик да. Бирөөсүндө Чоң Казат, мен анда деле Чоң Казатта жүргөндө мен ал деле оюм болгон жок. Депутаттыкка өздөрү документтеримди алып кошуп салышты. Деле түшүнбөй эле кеттик. Андан кийин ал башкача болуп кетпедиби, төңкөрүш болуп. Андан кийин Садыр Жапаровдун келинчегинин Мекенчил эл партиясынан чыктык. Биздин партия өтпөй калды. 2 жолу бардым. Анан бирок кайра ойлоп койдум. Кудай таала мени мындай кылып койду. Кой, өзүңдүн эле жакшынакай мекениңде таза тура бер, саясатка аралашпа деди. Мен ошону аябай туура көрдүм. Ошон үчүн каякта жүрбөйлү, Кыргызстан үчүн эмгек кыла берели.
Жакшы. Узун өмүр алтыным. Жакшы, ошо подкастыбыздын усагында жакшы насаат айттыңыз. Ошо эки адамдын маеги бул эме бир чети кеңеш иретинде таң улабайбыз, бирок бирөөнүн өмүрүндөгү тагдырындагы өйдө ылдыйларды айтып бергени ошол бүгүнкү күндө балким азыркы ушу тушта ошо сиз башыңыздан өткөргөн нерсени кайсы бирөө башында келип эмне кылсам я деп тургандыр. Анан ошо келген коноктор айткан ар бир нерсе менимче мындай пайдасы тийсин деген бул подкастта негизи. Рахмат анда, ден соолукта болуңуз, бажырайып жүрө бериңиз. Рахмат. Жерибизде тынчтык болсун. Кыргызым өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдөн болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.